Саламатсызбы? 1-июнда болуп өтүүчү Тоттенхэм менен Ливерпулдун оюнуна өзүңүздүн ставкаңызды коюп көрүңүз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Акчаңызды уткуруп жүргөн учурда 10 еврого чейин кайра кайтарып аласыз. Бул жерде зарегистрацияны басабыз. Жөнөкөй регистрацияны өткөн соң Adnix Money кейж аркылуу Арланга кайрылып балансыңызды толуктуруп алсаңыз болот. Айзада Жамгырчиева көзүмдүн карегин чоңойтуп текшерүү үчүн дары куюшту. Алып баруучу ырчы Айзада Жамгырчиева учурда Ош облустунда конок болуп жүргөн чагы. Ал ошол жактагы жаңылыктар менен соц тармактагы баракчасы аркылуу бөлүшүүдө. Жамгырчиева өз сапарында көзүн текшерткенин жана жаңы чыккан технологиялар менен 2 күндүн ичинде дарыланганын билдирди. Бул сүрөттө менин көзүм көрбөй турган учур. Ошондо да өлүп талып сүрөткө түшкөн кербезим. Кече Ошто клиникадан көзүбүздү көз дарыгерине көрсөтүп жатып, көрүүм начарлап кеткенин айтышты. Анан мени дарылоо максатында көзүмдүн зрачогун чоңойтуп текшерүү үчүн дары куюшту. Ал дарыдан 2 күн көзүн көрүү мүмкүнчүлүгүнүн 50% убактылуу ажырайт экен. Ошондо баленин баары башталды. Кайсалдап, же телефонду көрө албайсың, СМСке жооп бере албайсың, алдыңдагы тамакты байкабайсың, алысты көрүп, жакынды тааныбайсың. Мен ошондо түшүндүм. Көздүн баркын, сыйкырын, баалуулугун. Азыр баары сонун деп Айзада Ошто болгон окуясы менен бөлүштү. Сүрөттө Айзада Сулаймантоодо көздөрүн араң ачып турганын көрүүгө болот. Маалымат булагы Барометр KG сайты.